Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem özünün berekeli hadisinde mınday деп айтқан: "Ад-дину юсрун", din жеңил. Урматтуу тугандар, ислам динибиз өз ичиндеги өкүмдөр менен биргеликте инсан баласынын табиятына, жашоосуна төп келген дин. Анын ичине өкүмдөрдү өзгөртпөстөн, азайтпастан, кемитпестен аткаруу менен биргеликте жеңил. Misal alsak namaz meselesi. Egerde tik turup okuy albasanız şeriatımız aytat, anda olturup okuyunuz. Egerde olturup okuy albasanız anda jatıp okuyunuz deyt. Men rükü sajda kılanga kudretim jetpey жатат deseniz anda işanamen okuyunuz dep şeriatımız her bir hükümde insan balasının жеңилдигин жана пайдасын көздөгөн. Бирок кээ бир учурда ушул hadisi кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алып, din жеңил да деп 5 вакыт намазды бир малда баарын чогултуп окуп койгон учурлар болот. Же болбосо кичине эле кыйынчылык болсо, кээ бир өкүмдөрдү азайтып, көбөйтүп салган учур болот. Туура динибиз жеңил, бирок өз ичиндеги өкүмдөр менен биргеликте. Шариаттын ар бир өкүмүн карай турган болсок, инсан баласына жеңилдиктер берилген. Мына ошонун катарында эле биз турган Рамазан айындагы орозо маселесинде дагы жеңилдиктер бар. Кээ бир учурларда шариатыбыз мусулман адамга орозо кармабай койгонго уруксат берет. Но ошол учурлардын бириси, адам баласы эгерде сапарда болуп калса, анда шариат ал адамга орозо кармабаганга уруксат берет. Сапар деген араб тилинин ачыкка чыгуу, билинүү деген сөзүнөн келип чыгат. Уламалар айтат, эмне үчүн сапарды ушул маанидеги сөз менен атап койду дейт. Себеби адам баласы көпчүлүк учурда сапарга чыккандан авал билинип калат экен. Анын жакшы, жаман, үйүңүздө жүргөндө досум деп жүргөн, кошунам деп жүргөн, жакын тууганым деп жүргөн адам сапарга чыкканы кандай экениге билинип калат экен. Ошондон сапарды ушул мааниде атап койгон дейт. Эл арасында бир сөз бар. Адам эки учурда билинет. Биринчиси сапарда, экинчиси башыңызга кыйынчылык жеткен учурда. Ушу эки абалда адамдын ким экендигин, чыныгы доспу, же жалган эле жүрөбү, чыныгы кошунабы, чыныгы тууганбы, адам айырмалай билет экен. Эми Рамазан айында адам баласы мусафир болуп калса, анын өкүмдөрү, анын орозо тутуу маселеси кандай? Эң биринчиден, эгерде сапарда жүрүп орозо тута алган болсо, орозо тутууга эч кандай кыйынчылык жеткизбесе, анда орозо кармагандыгы эң жакшы. Эгерде орозо кармай манага кыйынчылык жетип аткан болсо, анда шариатыбыз айтат, мен анда орозо кармабай эле коюңуз, кийин үйүңүзгө барганда калып кеткен орозо күндөрүн казасын аткарып берет дейт. Эгерде адам бала сапарда жүрүп дүйнөдөн кайчып болуп кетсе эмне болот? Эгерде сапарда жүрүп дүйнөдөн кайчып болуп кеткен болсо, ал адамга эч нерсе милдет эмес. Эгерде сапардан аман эсен кайтып келген болсо, анда канча күн башынан казалар калып кеткен, ошол казалардын бардыгын аткарып бериш милдет болот. Эми кээ бир учурларда мындай болуп калышы мүмкүн. Сапардан келип, казаларын аткарганга чейин дүйнөдөн кайчып болуп кетти. Бул адам эмне кылат эми орозосун? Уламалар айтат, эгерде мисалы бир адам сапарда 10 күн жүрдү, 10 күндүк орозосу калып кетти. Үйүнө кайтып келгенден кийин 10 күндөн кийин дүйнөдөн кайчып болуп кетти. Орозонун казаларын тута эле келе бул адам. Эми уламалар айтат, бул адам ар бир күнүнө фидия берсин дейт. Фидия дегени ар бир күнүн орозосуна 1 килограмм 600 грамм будай, же анын уну, же анын талканын берүү. Же болбосо 3 килограмм 200 грамм арпа, же мейиз, же курманын өлчөмүн кедейге берүү дейт. Эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, ушул салмактагы нерселердин баасын кедейге берип коюу менен ал адам мойнундагы калып кеткен орозолордун казасынан кутулат дейт. Эскертип кете турганда бир нерсе, ошол адам дүйнөдөн кайтыш болуп атканда өзүнүн мураскорлоруна осуят кылып кетиш керек. Менин мойнумда ушунча баланча орозом калып кетти, эми ошонун фидиясын берип койгула. Эгерде осуят кылбай кеткен болсо, анда мураскорлоруна милдет эмес. Эгерде мураскорлор ортодо кеңешип, анда берген болсо, анда дүйнөдөн кайтыш болгон адамдын пайдасын эгер бербеген болсо, мураскорлор эч кандай күнөөкөр болбойт экен. Аллах Таала барыбызга ушул Рамазан айын өзүн разы болгон амалдар менен өткөрүшкө
мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.